Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Китеп деген эмне? Китеп арабчадан которгондо жазма, көлөмдүү басылма, маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим-билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Ал коомдук мааниге ээ. Китептин тарыхы. Китептин келип чыгуу тарыхы. Эң биринчи китеп качан, кайдан пайда болгон? Китептин келип чыгуу тарыхы жөнүндө так маалымат жок. Бирок Египеттеги Нил өрөөнүнүн боюнда 3000 жыл илгери курулган храм туңгуч китеп ташка жазылган деген маалыматтар бар. Ташка басылып жазуу үчүн сөз өсүмдүгү капристун сабагын колдонушкан. Себеби түгөнгөнчө алып жүргөнгө ылайыктуу болгон. Ошол жагындагы карап көрүшкөн. Гректер аны библиос деген сөздөн библиотека деген сөз келип чыккан. Мына ушул күнгө чейин пайдаланабыз. Илгери китептерди кооздоо, көркөмдөө өтө кыйын болгон. 1 килограмм кызыл боёгун жасоо үчүн жер ортолук деңизинен 8000 суу үлүшүн алып чыгышкан. Алгачкы китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага учтуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып, отко бышырышкан. Мындай ылай тактайчалардан китептер түзүлгөн. Дүйнөдөгү эң биринчи китеп. Биздин заманга чейин 6-кылымда Ассирис падышасы Ашшурбанипала убагында математика, физика, география, тарых, жазуу таш китептери падыша китепканасында сакталчу. Кийинчерээк өрт чыгып, бардык нерсе күйүп, бир гана таштан оюлуп жазылган китептер сакталып калынган. Бул таштан оюлуп жазылган китептер азырга чейин сакталып турат жана көптөгөн окумуштуулар ошол китептер аркылуу көптөгөн ачылыштарды кылган. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушка малып жибекке жазышкан. Байыркы Египетте таш такталарга чегип китеп жазышкан. Кийин алар папирусту ойлоп табышкан. Камыштын сөңгөгүн жалпайтып тал-тал бири-бирине улаштырып, узундугуну оңдогон метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып ороп сакташкан. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде да дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Кийин Кечи Азиядагы Пергам падышачылыгы учурунда биздин заманга чейин 2-кылым жаңы жазуу материалы катары айбанаттардын терисинен пергамент жасалган. Папирус менен пергамент өтө кымбат болгон. 18-кылымдын акырында кагаз машинкасы, 19-кылымдын башында басма машинкасы колдонулган. 20-кылымдын башынан баштап фототехника жардамы менен басылып чыга баштаган. Эң алгачкы кыргыз китеби 1911 жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ал Молдо Кылычтын Кыса из Илзала деген китеби болгон. Китептин баш сөзүн окумуштуу кыргыз агартуучусу Ишеналы Арабаев жазып, жарыкка чыгарган. Дүйнөдөгү эң оор китеп Лондон музейиндеги географиялык атлас. 128 жыл мурда басылган, лупа менен окулган эң кичинекей Куран китеп. Эң кичинекей китепкана венгриялык Йожефу Тариге таандык. Анын китепканасында 4500дөн ашуун китептер бар. Конгресс китепканасы. Конгресс китепканасы дүйнөдөгү эң чоң китепкана.
Ал АКШнын борбору Вашингтондо жайгашкан. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин илимий борбор катары кызмат кылган. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным.